Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу тез кабардын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздерге биринчи линиядан даяр бизнес менен ушундай 8 соттук аянтында 4 бөлмөлүү үй артында огород менен жалпы суммасы $130,000 сатылат. Варианты жок, кеми да жок. Ээсине акча каражаты өтө керек болгондуктан сатууга койгон варианттары дагы жок. Эми келүү даректер мына Ош өзгөн негизги жолунун трассасынын боюнда Багынбай көчөсү бул. Бул жактан алганда жана Кара сууга бурулган поворот. Кара сууга бул жактан зуулдаган бойдон кирип кетесиздер да. 6-7 минутталык жол. Бул жагына Ошко 10 минутталык, өзгөнгө жарым сааттык жол да туугандар. Осы Задырдын центрине да мындайча айтканда. Мына келе бериңиздер. Анан дагы бир көйгөй бар, биринчи линия болуп атса, демек сноско илешкен эмеспи дейсиздер. Мурда сноско илешкен жерлери бардыгы алынган. Мына сностон кийинки калган жер ушул. Андыктан эч кыжалат болуштун кереги жок. Мына сносу да көргөзүп коеюн. Мына жерден мурда линия кеткен эле, мына ичкери кирген да. Түшүндүңүздөрбү? Кыжалат болбоңуздар. Мына жерде азыр даяр соода менен алектенип турушат бул жердин ээлери. Мына жүгөрү, буудай, арпа, күрүч жана башка мал жандыктарына керектелүүчү семиртүүчү ушундай азыктар, жемдер сатылып турган маалы. Андан сырткары күнүмдүк турмушта керектелүүчү май, туз, жумуртка жана башка буюмдар туугандар. Келип ушул жерде дароо ушуларды алып бизнесиңиздерди дароо эле улантып кетсеңиздер болот, же болбосо жок, мен башка бизнес кылам десеңиздер, ал жактарын деле караштырып көрсөңүздөр болот. Мисалы, дүкөн маркет, автомойка, супермаркет жана башка ушул сыяктуу, мисалы, лента маркети бар го, ошондой нишаларды ачып койсоңуздар болот. Мына жерде 4 бөлмөдөн турган жашоого дап даяр үйү бар туугандар. Ичи салкын, анда көргөзөбүз. Ориентирди түшүндүңүздөр мына. Светофордон эле бул жака Кара суу повороту да. Ал жака зуулдаган бойдон Кара сууга түшүп кетесиздер. Жүрүңүздөр, эми бул жагын түшүндүңүздөр. Үйдүн арт тарабындагы огородуна бир кирип обзор кылайлык. Жеринин аянты 8 сотук экен, туугандар, документи боюнча. Баасын айттык, баасы $130,000, бир аз ырымына кеми болот. Ал жагын эми сүйлөшөсүздөр. Мына жери мындайча айтканда бош эле турат. Мына бак дарактары, өрүк, курма, гилаз жана башка майда дарактары бар экен да. Жүрүңүздөр, төр жагын өтүп барайлык. Суусу бар экен, суу чыгып турат. Мына бул жак келгенде туугандар, дааратканасы бул. Бул жакта тоок канасы, тоокторду ушул жерде кармап багышат. Бул жагында түнү тооктор уктап эс ала турган жагы, бул жагы болсо күндүзү ушул жакта сейилдеп тура турган жагы да туугандар. Андан сырткары мына тоок короздорду бул баадан сырткары өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Баасы келишкен болсо өзүнчө сүйлөшүп соодалашып аласыздар да. Же болбосо ээлери буларды алып кетет. Сыртындагы жанагы бүт бизнес кылганга керектүү соода буюмдарын дагы алып кетет. Кааласаңыздар ушул жерде калтырат, дароо эле бизнесиңиздерди кылып сооданы улантып кетсеңиздер болот. Ал жагын дагы сүйлөшөсүздөр туугандар. Бул жагына келгенде дагы 20-25 койго ылайыктуу ушундай койканасы бар. Бунун ичине азыр киргенге мүмкүнчүлүк болбогондуктан ушуну сырттан эле сиздерге көргөзүп коебуз туугандар. Кандай экен? Анан суу, свет, электричествосы бардыгы келген. 2 мектеп бул жагында, 2 бала бакча, дүкөн, маркет бардыгы ушул жерде. Локациясы жакшы жерде. Бардык сиздерге айланаңызда жашоого керектүү ыңгайлуулуктар түзүлгөн. Инфраструктурасы кыскасы ушундай туугандар. Баасы $130,000 бир аз кем бар. Кандай болду? Мен сиздерге маалыматтарды болушунча бергенге аракет кылдык. Дагы да кенен маалыматтарды алыш үчүн экран астында калтырылган номерлерге чалыңыздар. Эми эң негизги болгон мына 4 бөлмөдөн турган үйүнө кирелик, жүрүңүздөр. Бисмилла дегенде эле үйдүн обзорун бир көргөзөлү. Бул жагында чакан болгон ушундай ашканасы бар экен. Тамак аштар бүт ушул жакта даярдап эме кыласыздар. Мына буюм тайм эмеректери, бытовой техникалары бар, холодильник, стиральная машина, газ. Суусун деле бир көрүп коелу, караңыздар. Суу жакшы. Напорлору жакшы экен туугандар. Мына киргенде пол ушундай жана ламинаттар менен басылган. Төрдөгү бөлмөсүнө кирелик. Ушундай бир бөлмө экен, бул кандай универсал бөлмөсү деп коелу.
Бул бөлмөгө киргенде холл экен, мындай кенен болгон зал экен. Отуруп, баарлашып, маектешип отура турган зал экен. Обойлорун, дубалдарын, потолокторун карап коюңуздар. Бул жагында дагы бир ушундай зал, дагы бир коноктордун бөлмөсү көчө тарапты карап турат. Жарык жакшынакай бөлмө экен мына. Кенен ана бул бөлмөсүнө кирип чыгайлы. Бул дагы бир ушундай бөлмө экен. Бул жагында кышында мына мешке отту жагып, жылуу отура турган балдар бөлмөсү деп койсок болот. Балдардын бөлмөсү, сабактарын карай турган. Көрдүңүздөр туугандар. Эмне демекчибиз? Акчаңыздарды камдап, кайсыл жерден турак жай ошол учурда бизнес кылганга орун жай тапсам экен десеңиздер, ойлонбостон ушул жерге келе бериңиздер. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен дагы да бир жол көрүп кетиңиздер. Чек арасын бир тактап коеюн, жүрүңүздөр. Мына ушул үйдүн четинен бир аз бияка дагы орундук кошулат экен мына. Бияктан киргенде кошунанын үйүнүн арт тарабы, көрдүңүздөрбү? Кыскасы ушундай туугандар. Маалыматтарды берик, болушунча чалыңыздар, байланышыңыздар, сиздерге насип кылсын. Мен ушул чыгарылышты аяктаймын. Аман болуңуздар, тез кабар сиздердин кызматыңыздарда.